Мына мектептердеги иман сабагы же болбосо азыр бүгүнкү диний маданиятын тарыхы кирип аткан сабактардын баардыгы иман сабагы, адеп сабагы болуп өзгөрүп келип, азыр дин маданиятынын тарыхы болуп өзгөрдү. Бирок муну мамлекет өзү контролдоонун жолун билбейт. Кандай? Азыр биз ушул мен бул программа боюнча башында катышып аралашып жүрдүм. Булар келип эле не кылды? Дагы эле биздин мыйзам чегибизде, мыйзамдын светтик деген сөздүн негизинде мыйзамда билим берүү тармагында дин тууралуу маалымат бергенге мүмкүн эмес. Биз бул нерсени өзгөртмөйүнчө мектептерде дин таануу, иман сабактары, адеп сабактарын толук түрдө диний кылып бере албайбыз. Биз муну биринчи очередь ушул нерсени өзгөртүш керек. Ошол эле учурда Конституцияда дин мамлекеттен сырткаркы деген нерсе бар. Бул жерде дагы бул мыйзамда караш керек. Анан экинчиден ыргалдын дагы теологдор боюнча пикир айтып атпайбы? Бүгүнкү күндө теологдор дин тармагы менен кошо педагогикалык билим берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ ырга. Себеби биздики мамлекеттик педагогикалык диплом алып жазабы? Биздики педагогикалык ал жерде толук мүмкүнчүлүгү бар. Просто бизде мамлекет кызматкерлери же болбосо бийлик бул сабакты теологдорго берүү мүмкүнчүлүгүн бербей жатат. Эгерде берсе мен любой университетке же болбосо кандайдыр мектепке барып дин сабагынан сабак бергенге макулмун. Мына ошол учурда билим берүү министрлигине бардым, дин агенттигине бардым. Ушул сабакты педагогдор, биздин дин таануучуларга бергиле. Эгерде ишенбесеңер анда бир мектепти мен окутайын же болбосо менден башка бир дин таануучу окутсун, арасындагы эмени көрөлү. Айырмачылыкты көрөлү. Бир историк менен бир теологдун берип аткан айырмачылыгын көрөт, жыйынтыгында бир жыйынтык чыгаралы десем буга да макул болушкан. Бул нерсе